Петя бир нерсени көз жаздымда калтырган учуру сейрек. Ал чалкасынан көмкөрөсүнө оодарылууну жакшы өздөштүрүп, көмкөрөсүнөн жаткырганда сунулган колдоруна бекем таянат. Бул ага каалаган оюнчугуна жетүүгө жана тегиз жерде акырын жылууга мүмкүндүк берет. Ал өз алдынча отурганды үйрөндү, ошондуктан шуудураган китепти барактай алат. Ал бир эле учурда эки оюнчукту оңой кармайт. Аларды карап, алардын кандай шылдырап атканын текшерет. Азыр Петя ар кандай оюндарды ойнойт. Барган сайын көбүрөөк сүйлөшө баштайт. Ал коюу тамакты жей баштады жана жаңы даамдарды ага башында жакпай калганына карабастан текшере баштады. Ал апасы көз алдында болсо өзүн коопсуз сезет. Бейтааныш адамдардан абдан жатыркайт. Ал ойнойт жана үнүн катуу чыгарып күлөт. Ошондой эле ага бир нерсе керек учурда да үн аркылуу билдирет. Петянын апасы аны кантип тынчтандырууну, өзүн коопсуз сездирүүнү жана курчап турган дүйнөнү билүүгө болгон өсүп жаткан кызыгуусун канааттандырууну билет.